апам өмүр бою эсте каларлык сөздөрү бар. Ошо кичинекей кезимден бүгүнкү күнгө чейин, ошо өлгүчө чейин айтып жүрдү. Бирөөнүн бир декесин алба, тартып алба. Бирөөгө жамандык кылба. Жамандык кылсаң төбөдө Кудай карап турат. Өзүңө тиет. Өзүңө тийбесе балаңа тиет. Балаңа тийбесе неберең аркылуу келет деп айтар эле да. Күзүк отойсуң, чөп чаап келесиң дегендей. Анан келсең тамагың даяр, ысык тамакты даярдап коюп күтүп аткан болот. Анан отуруп алып, анан кийин огородко тамакты жайып алып туруп, анан кийин жайдын күнү, ошо жайдын күнкү күндөр аябай көп эстейсиң да. Тамак ичип баарыбыз отуруп огородто, анан кийин эрте бышчу бир 4-5 түп өрүк бар эле огородто. Алманын түрлөрү, өрүктүн түрлөрү болот эле. Исикүзгө апорт деп коет ушундай аябай таттуу алмалар. Анан ошо бир июльдарда эле го дейм, ошо бышып калат. Июнь-июльдарда эле бир 4 түп өрүк, эрте бышкан өрүктөр болот эле, абрикос деп коет эле. Ошону түн отуруп алып, тамак жеп, абрикостон жеп ушинтет элек да. Анан байкуш киши ошо ал убакта жаш экен, азыр ойлосом, жаш кез экен да. Басып алууга даярдануу деген бул бийликти басып алуу же болбосо бийликти басып алууга даярдануу деген бул аябай оор кылмыш да, өтө оор кылмыш. Болгондо да мамлекетке каршы, мамлекетке карата болгон кылмыш. Анан булар көрүнгөнгө эле эч кандай немеси, негизи жок эле, эч кандай себеп жок эле козгоп атышты. Бирок Кыргызстанда жанагы конституция же болбосо башка мыйзам эмес, бумеранг мыйзам иштеп атат да. Ошол бумеранг мыйзам үстөмдүк кылып аткандай да. Сиздик болбош керек. Адилетсиздик кылган адамга эми баягы укуктан сырткары айтканда ошол жерде канча деген адамдардын каргышы тийди да, чынын айтыш керек да. Каргалатышты да, ата-энелер каргалатты, канча диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Туугандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр. Врачтар чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Немелер көз жашын тугатты, туурабы? Анан ачык эле каргагандар болду, ичинен каргагандар болду. Ошол себептен кандай болбосун каргыштан коркуш керек экен. Ташиевдин өзүн жана анын тарапташтарын тизгиндөө, аларды ошол керек болсо саясаттан четтетүү бийлик үчүн эмне үчүн бул маанилүү? Анткени 1 жылдан кем убакыт калды. Учурда абдан мындай саясий чыгарууга күчтүү болот. Ошондуктан эң бир күчтүү бир атаандашын, эми атаандаш болуп калды, эски дос, асырак атаандаш болуп калды. Аны бир четтетүү, бир ошол президенттик шайлоодо жолдо болтуруу аракети болуп жатат деген ойдомун, ачык айтканда. Азыркы саясий кырдаалда бир гана ошол Ташиевке күнөөнү оодарып коюу оңоюраак да, жеңилирээк. Эми кечээки ошол үй камагына чыкканы бул ошол процесстер өтө эле радикалдаштырылып кетпесин деген негизде өңүттү чыгарып болушет деген ойдомун азыркы этапта. Бирок 100% ошондой болобу же жокпу, эми убакыт көрсөтөр. Бул дагы мындай тест сыяктуу болуп атат окшойт Ташиев тарапташтарына. Акыркы кырдаал боюнча бир аз ой бөлүшөйүн деп чыгып турам. Туугандар, албетте убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Эми эң биринчи ошол цифровизация, Кыргыз Телеком, ушунун баары президенттин иш башкармалыгынан өтүп кетиптир. Мынакей жеке бизнести баарын жеке колго алып алды. Өзү жеп атат, өзү байып атат деген бир мындай каягы менен ой жүгүртөт билбейм. Ошондой инсандарга бир жооп катары айтып коеюн. Түшүнгөндөр сүйүнүп атышат. Ооба, демек бул жакта өлүгү болот деп. Анткени бул баткактай болуп, саздай болуп бул
баш аягы көрүнбөй катып калган бул мамлекеттик ишканалар чындыгында бир реформага, бир немеге алдыга жылыш болуш керек болчу да, бул муктаж болчу. Эң чоң плюс туугандар. Демек бул мындан ары президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жеке көз алдында болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Бул абдан чоң плюс. Экинчиден, управдиларда иш башкармалыкта өтө күчтүү акыркы 3-4 жылда далилдеди. Иш менен, сапаты менен бул Каныбек Тургунбекович. Бул кишинин мындайча айтканда акыркы учурда көрүп атабыз. Колундагы жана катып калган таяктар гүлү болуп өсүп атат туугандар. Анан пакта коесуң деп эле бирдекен айтса эле акылдуу болчу келет экенсиңер. Каныбек Тургунбековичти мен силерге окшоп фейк болуп, анан өзүм мактап фейки менен сөгүп жамандаган адам эмес. Мен ачык эле сындап чыккам. Жаңы келгенде ачык эле сындап катуу тийгем. Бирок мага ошогондордун анча-мынчасы болгон. Бирок бүгүнкү күндө Каныбек Тургунбекович чындап эле бул өтө жогорку мамлекеттик деңгээлдеги күчтүү, мындайча айтканда, менеджер экенин далилдей алды. Бул киши Кудай буйрса бул баткакка батып калган ишкананы дагы гүлдөтөт деген биз мындай ишеним менен айта алабыз туугандар. Бул толубай сынчыдай болгон биздин ажообуз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин башкандай эң күчтүү кадрлардын бири. Биз каалайт элек Кудайым буйрса 2050-жылга чейин Садыр Нуркожоевич ушул реформаларын ушу чарчаганга чейин улантып, анан ушундай күчтүү иш билги башкада жигиттерибиз, инсандарыбыз келип, мамлекеттин күлүн андан ары тартып, Садыр Нуркожоевич баштаган реформаларды аягына чыгарып, мамлекеттин өнүгүшүн гана каалайбыз. Стабилдүүлүк болуш керек, өнүгүш керек. Качанга чейин эки-экиден болуп кубалашып, бирин-бири чаап, бирин-бири камап, өч алып, 30 жылыбыз ошол менен өтүптүр да, саясий. Бүт ушул саясатта келесолор келип алып, бийликке бирин-бирин өч алмай, бири-бирине далилдемей, өлкө мындай калып кетиптир, экинчи орундачы. Ошондой болбой, алдыга жылыш болушун каалайбыз туугандар. Анан Израиль, Кыргызстан Палестинаны тандады, Казакстан Израилди тандады деп эми эки өлкөнү мындай немеге коюп дагы тантырап сүйлөп атышат да. Бул жерде Казакстан президенти жөнүндө айта турган болсок, Касым-Жомарт Токаевди азыр Казакстанда да жана зомбилер кечирип койгула, биз мусулмандарга бир чоң неме келтирдик, анттик, мынтик, эми эчтеке келтирген жок. Кыргызстан менен Казакстан биз жакын өлкө, тууган өлкө болгонубуз менен биздин экономикалык, саясий абалыбыз өтө эки башка. Казакстанда дүйнөдөгү эң чоң байлыктар бар. Башканда Касым-Жомарт Токаевдин бүгүнкү жасап жаткан кадамдары, саясий кадамдары өтө акылдуулук менен. Касым-Жомарт Токаев, эгерде мындай айта турган болсок, СНГдагы мен айтат элем номер 1 немеде элчи адам. Аябай акылдуу инсан. Аябай өтө акылдуу инсан да. Бул мындай хирургиялык неме жол менен маткени бул өтө чоң байлыкты көрүп атасыңар. Бул байлык үчүн согуштар болуп атат. Бүтүндөй бир мамлекеттер талкаланып жок болуп кетип атат. Ошол жерден аз эли менен башканда ушундай менен кырдаалдан бир хирургиялык тактык сыяктуу мындай алып чыгып келатканы бул Касым-Жомарт Токаевдин азаматтыгы да. Бул жагынан чоң эки держава турат. Ортодо мындайча өлкөгө бир канаттууга кактырбай дейби, мындай сонун кылып алып чыгып аткан инсанга биз только баа беришибиз керек. Анткени эмне Касым-Жомарт Токаевга эмне керек дейсиңер, ушундай
ушундай нерсеге мындай каршы барыш жок, айла жок. Мамлекет үчүн, элдин келечеги үчүн ушундай кадамдарга барып атат. Бул кишинин мындайча только разы гана болуш керек да бул инсангачы. А биздин президентибиз мынакей Ирандын эмеси келди, көрдүңөр, министр оборонунун замы келди, Палестинанын эмеси келди, башчылары келди. А биздин президент, бизде мисалы үчүн байлык жок. Эми ошол эле чоң державаларга пока нефть менен неме гана керек экен, нефть, бул газ, а бизде ал жок. Аларга пока чоң державаларга курут, сары май, сүзмө керек эмес болсо керек. Эгер ошол керек болсо анда бизге согуш ачышы мүмкүн. Биздин экономика кичинекей туугандар, аябай кичинекей, биз кичинекей өлкөбүз. Бирок ошол нерседен биздин өлкө кичинекей экен, мынакей биз силерге кул болойлу деп жалдырап, Европага, Америкага жалдырабай, ошол жерден дагы кылдаттык менен эң сонун жол менен адилеттүүлүктү тандап кеткен бул дагы эрдик туугандар. Бул дагы биздин ажообуз, урматтуу Саадат Нуркожоевичтин көрөгөчтүгү туугандар. Анткени адилеттүүлүк кайда? Мына Европа, башка өлкөлөргө Европа менен аракет кылса, биздики Африка, кечирип койгула. Чыртып үрүп сени адам катары санабаган бай менен жалдырап дос болгондон көрө өзүң менен тең туш эле бирөө менен дос болгон жакшы. Анткени Того дагы өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кирет. Биз дагы өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына киребиз. А өнүккөн мамлекеттер биздин мындай бир пайда болмоюнча биз менен сүйлөшпөйт. Пайда жокпу, биз адам катары санабайт. Ошо Палестина менен Иран, албетте ал жакта адилеттүүлүк. Иран эч кимди басып алган жок, Палестина эч кимди басып алган жок. Наркы туугандар келип басып атат. Демек аларды колдоп коюш бул адилеттүүлүк тарапта, бул Палестина тарапта же Иран тарапта болуш эмес, бул жөн гана адилеттүүлүк тарапта болуштун бул символу да туугандар. Бул жактан биз кичинекей болсок дагы, экономикабыз абдан алсыз болсо дагы, биздин ажообуздун сырткы саясаттагы бир көрөгөчтүгү биздин мындай бир сонун немеде көрсөтүп койду да, бир ракурстачы. Бул абдан жакшы туугандар. Бул эки нерсени тең бир өз жолунда баалап сыйлай беришибиз керек туугандар. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Ошон үчүн туугандар, эми Европа азыр бүт бир эки мамлекетти айтпаганда бардыгы, дээрлик бардыгы Израилге эшигин жапты туугандар. Анткени көрдүңөр да, дүйнөдө эң чоң диндер бул ислам дини, христиан дини, экөөндө тең ислам дининде Иса алейхиссалам бул дүйнөнү соттойт, Аллахтын эң жакшы көргөн пайгамбары деп атат. Христианстводо болсо бул деген мессия деп атат. Анан кийин Израилдин премьер-министри Нетаньяху айтып атат, Иисус Христоска караганда Чыңгызхан авторитети күчтүүрөөк. Анан ошол эле учурда Израилдин атактуу эле дин башчылары, раввилери алар айтып атат, биз жаш балдар көбүрөөк өлтүрсөк жакшы дейт. Палестинанын балдарын алар эртеңки террористтер, анткени коркпойбуз, өлтүрөбүз. Бул нерселер мындай жакшы нерсе алып келбейт, аброй алып келбейт. Анан мунун баарын албетте байлык, бийлик адамдын көзүн майлап, май бастырып, адамды мындай адамдык неме касиетин алсатып кеткен туугандар. Ошол туугандар, билип билбей соттоп, жамандап, мындайча эки элдин ортосуна чок сала бербейт туугандар. Баары жакшы, Кудайым буйрса, өнүгүү бар, темп бар. Анча-мынча жанагы сүмбүлдөрүбүз, дүмбүлдөр дейбизби, ошондой жанагы былгыткылар Камчыбек Кыдыршаевич алданып, боорукер адам алданат. Камчыбек Кыдыршаевич боорукер инсан. Ошону алдап атып, мынакей зыян келтире албады экономикабыздын өсүү темпине, бирок кыйландай неме кыла койду да. 5-чи скоростто кетип аткан нерсени 3-чү, 4-чү скоростко түшүрө койду. Бирок Кудай буйрса токтобойбуз, алдыга кетебиз. Баары жакшы болот, Кудайым буйрса, баарыңарга ийгилик.